Men Saytek Mektebi'nin 5. V klassının okuyucusu Kıyalbekova Dayana. Men sizlerge bugün ters jana oң sandарды koşuunu oңой жол менен көрсөтүп берейин. Алгач men sizlerge sanдар жөнүндө маалымат бере кетсем. Терс сан жөнүндөгү түшүнүк 6-11 кылымдарда Индияда алгебралык теңдемелерди чыгарууга пайда болгон. Терс сан адегенде карама-каршы багытталган кесиндилер, карыз акча жана башка түрүндө талкууланган. Ошентип оң сан, терс сан, нөл саны, бүтүн сандар жана башкалар түшүнүктөр пайда болгон. Демек биз тамчыны оң сан деп, отту болсо терс сан деп колдонолу. Биздин биринчи сурообуз -1 плюс 1. Демек бизге бир от жана бир тамчы керек. Буну биз бириктиргенде тамчы болсо отту өчүрүп койдук. Демек биздин жообубуз 0 болот. Биздин экинчи суроо +1 + 3. Демек бизге 1 тамчы жана 3 тамчы керек. Биз бул тамчыларды кошкондо бизде 4 тамчы болот. Жообу 4 болот. Биздин үчүнчү сурообуз -4 + 1. Демек бизге 4 от жана 1 тамчы керек. Буларды биз кошкондо 1 тамчы 1 отту өчүрүп коет. Демек бизде 3 от калат. Демек биздин жообубуз -3. Кийинки суроо +1 - 3. Демек бизге 1 тамчы жана 3 от керек. Биз буларды кошкондо тамчы 1 отту өчүрүп салат. Демек бизде 2 от калат. Жообу -2.